Clara Sepkin Amerika'da şu ayaldardın günün uyuşturgan, ayaldardın teң аталуу hukukun saqtoo үчүн атайын ушул 8 Mart'ta ayaldардын günü катары кабыл алган. 8 Mart ayaldардын günü деп негизи белгилейбиз. Мен бирок өзүм аскер кызматкеримин да. Мен 23 февральда обычно майрамдайм да. Праздник, посвященный женщинам. 8 Mart эми жаздын башталышы болуп атпайбы? Өзүңөр билесиңер, жазда кандай сон адамдарга жылуулук, настроениялар ачылып дегендей, сүйүүнүн, тынчтыктын белгиси деп ойлойм. Ayaldардың her günü bayram ayallar. Jaz dileriz. Jaz. Ну, как обычно, праздник, женский день. Иларалык ayaldардың bayramı da. Жақсы, Mart'ta bayram көп, bayram bola versin. Elaro tilekteşlik özü versin. Денсаулық берсин, эл жұртқа тынчтык берсин. Мен үчүн 8 Mart ай сонун майрам, себеби 5-нин таманында дейт го. Ушул биздин кичинекей кыздарыбыздан башталып, ошолор чоңоюшуп эне болот го. Аябай сонун майрам. 8 Mart'та жакшы күтүп алыш керек. Жетекчилик орундарда аялдар көп жок болуп кетти. Азыр билим берүү министерствосунун эле бир аял министр болуп турбаса калган министерстводо жок почти. Анан ошону ойлонуштуруш керек, ошону элди ойлонуштуруш керек. Аял бар жерде коррупция болбойт, жеп ичүү болбойт, калыстык болот, сөз эркиндиги болот, укук болот ошол жерде. Анан жалаң эле эркектер башкара берген жерде көрүп атпайбыз азыр. Коррупциянын аягына чыга албай коюшту. Талкалап алатабыз дейт, камап алатабыз дейт. Анан гана буягынан тийсе тиягынан болбой атат. Анан аялдар действительно как эне катары энен бейиш энен таманында дегендей аялдар бар жер рызкы болот, биреке болот, тынчтык болот. Аялдардын деген коомдогу орду бул экономикалык жактан, социалдык жана маданий жактан өтө жогору турат. Алар деген тынчтыкты сактоого аялдар, балдарды тарбиялоого, ошондой эле мындай улуттун баалуулуктарын сактоо бүт аялдардын мойнунда. Ошону менен бирге эле аялдарда дагы кейиштүү окуялар бар бизде. Ар кандай зордук зомбулукка кабылгандагы аялдар толтура, кыздарыбыз толтура. Эми аны деген жалпы коомчулук анан мамлекет киришип жакшы тартипке салуулары зарыл да. Вполне нормально, можно сказать. Ну, как бы есть, да, в Кыргызстане, но это и в России тоже, и в других тоже странах происходят некоторые происшествия. Как минимум сейчас распространено как изнасилование и, можно сказать, семейные, можно сказать, физические избиения. Но я считаю, что девушек нельзя бить, как бы это под ногами матери, как бы она говорится, рай. И девушки, женщины, это, вполне говоря, наши мамы, наши сестры, наши сестренки. Так что их нужно любить только и поздравлять с 8 марта. Орду абдан зор, конечно. Гендер маселеси бар да бизде. Анан ошол маселени дагы карап атышат. Азыр эми биздин мамлекет башчылары болобу, өкмөт болобу аялдарга мындай жакшы карап калышты, чын айтыш керек. Кандай сен жакшы эле болуш керек. Тең укуктуу. Эми кандай десек дагы эркектерден кийим болуп калабыз го дейм. Аялдардын орду жакшы эле, мисалы бардык жерге bir 30% ayalдар болсын өлі жатыр шелешік касса, bu da жақсы. Buna жақында депутаттар шайлау болады, енді жылқығанан 30% ayalдарға беріп жатыр. Bu da жақсы, жаңы қаулы алынған емесі жақсылы болып отырды. Қару олары.
орточо эми кам как кимдин жашоосу кандай? Кээ биринки жакшы, кээ биринки жаман, кам как. Көпчүлүк учурда аялдар кордолуп атат, тигинтип атат, минтип атат деп. Ну не знаю, кээ биринки жакшы, кээ биринки жаман. Бирөө үчүн жооп бере албайман. Кыргызстанда аялдардын орду азыр жакшы болуп калды го. Түшүнүктүү болуп калышты. Кээ бир жерлерде энелерди сыйлап калышты. Жакшы жумуштарда ордуларын табышты кыздар.